Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик иш сапары жыйынтыкталды. Шаардык кеңештерге шайлоого үгүт өнөктүгү башталды. Чет өлкөдөгү кыргызстандыктар керектүү документтерди онлайн ала алышат. Орусияда өрт кырсыгынан кыргызстандык ага карындаш каза болду. Ош шаарында таза короо сынагы жарыяланды. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун 11-12 марттагы Өзбекстанга болгон мамлекеттик иш сапары жыйынтыкталды. Мамлекеттик сапарда Көксарой резиденциясында Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёевдин расмий жолугушу аземи болуп, кийин мамлекет башчылары чакан жана кеңейтилген форматтарда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен эки өлкөнүн президенттери биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Кызматташууну тереңдетүүгө багытталган 20дан ашуун документке, анын ичинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Өзбекстандын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Экинчи күнү өлкө башчы Өзбекстандын парламентинин кош палатасынын башчылары, Олий Мажлистин сенатор айымы Танзила Нарбаева жана мыйзам чыгаруу палатасынын спикери Нурдиндин Исмаилов, ошондой эле премьер-министр Абдулла Арипов менен жолугушту. Мындан сырткары эки өлкөнүн башчылары Көксарой резиденциясындагы ардактуу меймандар аллеясына бак отургузушуп, Ташкенттеги Яшнабад инновациялык технопаркына бирге барышты. Мамлекеттик сапарын жыйынтыктаган Садыр Жапаров бүгүн 12 мартта Бишкек шаарына кайтып келди. Кыргыз Республикасынын президентинин калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн жергиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруунун алкагында. Андан тышкары, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кабыл алынган чечимине ылайык Кыргызстандын чет жакта жашаган жарандары үчүн суратып алуу автоматташтырылган маалыматтык системасы ишке кирет. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалымат кызматы билдирди. Чечим Кыргызстандын аймагынан сырткары жүргөн мекендештерге көмөк көрсөтүү максатында кабыл алынып, ага премьер-министр Улукбек кол койду. Аталган система аркылуу Кыргызстандын мамлекеттик органдарынан социалдык укуктук мүнөздөгү ар түрдүү документтерди аныктыгын тастыктата алышат. Алар салыктык карыз, пенсия, иштеген убагындагы айлыгынын өлчөмү, соттолбогонун аныктоо сыяктуу маалыматтар, айдоочулук күбөлүк, билими тууралуу күбөлүктүн жана башка ушул өңдүү документтер. Тейлөө түндүк электрондук тутумунун алкагында онлайн түрүндө же жазуу түрүндө жүргүзүлөт. Берилген электрондук маалыматтар консулдук кызмат адамынын электрондук колу менен күбөлөндүрүлөт. Анын аныктыгын Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин сайтынан текшерүүгө болот. Токтом жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бүгүн 11 апрелде боло турган 28 шаардык кеңештерге шайлоого үгүт иштери башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына таянсак, 12 марттан тартып 28 шаардык кеңешке катышуучу 59 саясий партия үгүт иштерин жүргүзүү укугуна ээ. Үгүт иштери 10 апрелге чейин созулат. 11 апрелде 448 жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Мунун ичинен 28 шаардык, 420 айылдык кеңештер. Жалпысынан жергиликтүү кеңештерге 8326 депутат шайланат. Орусияда өрт кырсыгынан кыргызстандык мигранттардын 9 жана 6 жаштагы 2 баласы каза болду. Бул маалымат Орусиянын тергөө комитетинин Ханты-Мансы аймактык бөлүмүнүн расмий сайтында жарыяланды. Кырсык 11 мартта Сургут шаарында жеке тамдардын биринде болгон. Өрт өчүрүүчүлөр барганча үй жалындап, чатыры урап түшкөн. Каза болгон ага карындаш апасы менен тайенесинин колунда жашашкан. Баары тең Кыргызстандын жарандары экени. Өрт чыккан учурда балдар үйдө жалгыз болгону аныкталган. Учурда балдардын апасына тийиштүү жардам көрсөтүлүүдө. Ош шаарында таза короо сынагы жарыяланды. Бул туурасында 11 мартта Ош шаарынын мэриясында жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо боюнча штабтын кезектеги отурумунда айтылды. Ош шаарынын аймагында жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн кварталдык комитеттеринин арасында өткөрүлгөн таза короо конкурсунун жыйынтыгын чыгаруунун негизги критерийлери бекитилди. Бул тууралуу кийинки материалда кенен сөз болот.
Ош шаарында таза короо сынагы жарыяланды. Бул туурасында 11 мартта Ош шаарынын мэриясында жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо боюнча штабтын кезектеги отурумунда айтылды. Ош шаарынын аймагында жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн кварталдык комитеттеринин арасында өткөрүлгөн таза короо конкурсунун жыйынтыгын чыгаруунун негизги критерийлери бекитилди. Атайын түзүлгөн комиссия таза короо конкурсунун жыйынтыгын 2021 жылдын 1 майына чейин чыгарат. Мыкты кварталдык комитеттердин жеңүүчүлөрүнө 1 орунга 60 000 сом, 2 орунга 40 000, 3 орунга 25 000 сом ыйгарылат. Мындан тышкары көп кабаттуу үйлөрдүн үй башчылары уюштуруу ишин мыкты жүргүзгөндүгү үчүн сыйланышат. Ошондой эле иш-чарага активдүү катышкандарга Ош шаарынын мэриясы тарабынан белектер жана дипломдор берилет. Негизги максатыбыз мына шаарыбыздын ичиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн короолору акыбалы канааттандырарлык болбой аткандыгына байланыштуу биз ошол көп кабаттуу үйлөрдүн короолорунун тазалыгын камсыз кылуу максатында ушул конкурсту жарыялап атабыз. Ал критерийлерде эң негизгиси короонун ичи таза болуш керек, короонун ичиндеги арыктары таза болуш керек, короонун ичинде жайгашкан балдар аянтчасы болобу же башка ошондой эс алуучу жайлары болобу, баардыгы иретке келтирилип бузулган жерлер болсо оңдоп, краскалай турган жерлерин краскалап, актай турган жерлерин актап, ошондой иреттерге келтириш керек да. Бул биринчи критерий. Анан экинчи критерий ошол короодо турган имараттардын сырткы фасаддарын оңдоо, актоо, краскалоо дегендей. Анан кийин ошол короодогу түнкү жарыктандыруу, анан кийин декорациясы болобу, кандай болот, ошого окшогон критерийлерди койгонбуз.